ар бир мектепке заманбап футбол аянтчалар сөзсүз керек. Мындай сөзін Ош-шаарынын мэри Жанарбек Акаев бүгін дал ушул мини футбол таласын ачып жатып билдирди. Бүгін 5 май Ош шаарында бир эле учурда 3 мини футбол таласы пайдаланууга берилди. Жаңы мэр болуп келгенде мен ушул жерден өтүп баратсам, бул жерде ардагерлер футбол ойноп атышыптыр. Анан мени чакырып булар суранып калышты. Үстүбүз топ кетет деген машиналар жакка. Астыбыз цемент болуп калды. Жыгылганда тимеле тизебиз сыйрылып атат. Акыбалы оор. Баарыбыз ардагерлер ушул жерге келип ойнойбуз деди. Анан мен ушул жерде дароо вице-мэрге тапшырма берип, мына жакшынакай кылып оңдоп бердик. Үстүн жаап бердик, краскалап, мол сапаттуу бир килемдерди салып бердик. Бул бүгүн ушундай эле футбол талааларынан бүгүн 3 ачабыз. Ушул тапта Ош шаарында 17 мектептин курулушу болуп атат. Ошол мектептин курулуштарында футбол аянтчасы болбогон мектеп болбосун деп атам. Ар бир мектепке заманбап футбол аянтчалар сөзсүз керек. Президентибиздин футболду өнүктүрүү боюнча концепция кабыл алган. Биз ошону колдоп, мына ушул футбол аянтчаларын көбөйтөбүз, сапаттуу кылып беребиз. Ардагерлер дайыма ушул жерде ойноп, мындай убактыңарды туура пайдаланып, жаштарга үлгү боло тургандай сергек жашоо образын пропагандалап туруңуздар. Шаарда дагы мындан кийин спорттук инфраструктураны өнүктүргөнгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Базар күндері ушул жерде топ теуіп жибиз. Анан буналар аң болуп, жерлер ар жери үзүлүп, аң болуп, анан травмадан травма болуп, айрыча аксакалдар ушул чолоңдоп, качып ойночубуз. Баягы оюнубузга даярданып турсак, мэр өтүп баратканын көрүп калдык. Чакырып келип анан аксакалдар менен көрүшкөнү кирип калган экен. Анан биз аттана койдук, өзү дагы көрдү, айланып барып Полябызды көрүп, анан аксакалдар ушул жерде ойнойт экен. Демек, мына жерде жаңылашыбыз керек экен деп биз кубандырып кетти эле. Анан эми бул чоңдор айта берет, анан кайта берет деген бир ойдо калган элек. Бирок бүгүн мындай болуп туруп, жаңыланып, анан ошондой сөзүндө турган мэрдин ушундай бир жакшынай ишине өтө кубанып, жүрөгүбүздөн кубанып жашарып турабыз. Чоң рахмат. Ар бир мектепте, жаңы курулуп аткан мектептерде ушундай заманбап спорт аянтчаларын кылып берет. Мондай футбол ойной турган, волейбол, баскетбол ойной турган, чуркай турган. Эскилерин жаңылап берели. Шаар боюнча мектептерде балдар мындай кыйналбаш керек да, жыргап, ушул жерде ойноп, жакшы убакыт өткөрүп аткан керек. Биз шаардагы бардык мектептердин футбол аянтчаларын, балдар ойной турган жерлерди ушундай кылып жакшынакай кылып, жыгылса да эч нерсе болбой турган сапаттуу кылып беребиз. Акаевдин бир күнү спортко арналды. Ачылыштардан соң ал азыр мен турган Матбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадионуна келип, Алай футболдук клубунун машыктыруучулары, оюнчулары менен жолугуп, аларга түзүлгөн шарттар менен таанышты.